Көз ордуна эки шишик менен төрөлгөн Табарак Асылбек уулунун эки көзүндөгү шишик операция жолу менен буга чейин алынып салынган. Операция Индияда ийгиликтүү жасалып, бирок баланын көрүүсү өмүр бою кайтарылбай турганы белгилүү болгон. 2 жаштагы Табарак 3 жолу оор операцияларды башынан өткөрдү. Бүгүн 9 декабрда Табарак Асылбек уулу ата-энеси менен мекенине кайтып келди. Аларды жакындары, дос туугандары жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жылуу тосуп алышты. Табарактын атасы Асылбек Нуркамил уулу буга чейин Супер KG порталына берген маегинде уулунун илдети тууралуу буларга токтолгон. Табарак төрөлгөндө эле эки көзүнүн ордуна шишик менен төрөлдү. Каныңдан жаралган баланы жээрүү кыйын, жараткан кандай берсе ошондой кабыл алдык, бирөөгө көрсөткөндөн коркобуз, деп билдирген ал. Азыркы учурда баласынын көзүндөгү шишик алынып салынганы тууралуу ал буларды айтат. Айтымында Табарак буга чейин жан чыдагыс оору менен алышып келген болсо, эми мындан ары анын ден соолугу калыбында. Ар бир нерсе Алланын каалоосу менен болот экен, ар бир нерсе убакыт сааты менен болот экен. Кудай кааласа ушул 2 жыл мурун Табарактын эмеси боюнча соц тармактарында ММКлардан жарыяланганбыз. Анан Табарак баламдын операциясы жөнүндө айтып кетсем, ушул январдын 5-inde Индияга кеткенбиз. Кудай кааласа Индияга бардык. 13 январда биринчи көзүн операция кылды. Анан ал жагынан ал көзүнөн суу менен кан чыкты. Анан 22 январда экинчи көзүн операция кылды, ал жагынан чоң бир киста чыкты. Аллах тааланын каалоосу менен балам дагы ушу көйгөйүнөн кутулуп, Кудай кааласа аман эсен Кыргызстанга келип алдык. Кудай каалап, Кудайым буйруса бардык биз тосуп алгандарга, бизди күткөндөргө, бизге дуа кылып тургандарга баарына рахмат. Операция эң сонун өттү, ийгиликтүү өттү. Мен баарына ыраазы, ушундай сүйүнүп айта алам да, мен балам, биз балам менен бактылуу экенибизди эми билдим да. Анан балам бул жан жазык ооруга чыдап жүргөнүн башта мындай анча аңдабаганбызбы. Кыскасы балам операциядан кийин аябай башкача да. Ыйлабайт, ойнойт, өзү менен өзү мындай чыныгы балдарга эми окшоду да, Кудай кааласа. Башта ыйлап, кыжалат болуп, көздөрү монтип сылап сыйпай берчү эле. Азыр антпейт. Эчтеке менен жакшы, ушу жакшы да. Эми бактылуу балалыктарын сүрө баштады деп айта алам да менчи балам жөнүндө. Ал эми баланын апасы Жазгүл Эргешбай кызы баласы операция болуп жатканда кабатырланып турганын айтып, андан ары сөзүн улай албай койду. Переживать еттим аябайчы. Ошо. Акниет Аманат кайрымдуулук фондунун жетекчиси Медер Сапарбаев көзү көрбөгөн эч нерсе эмес, көөдөнү көргөн маанилүү деп Табарак тууралуу буларды айтып берди. Биз күткөн, мындай айтканда күн бүгүн келди десек болот. Албетте бул баланы төрөлгөндөн баштап ушул операциядан чыкканга чейин ушунчалык баягындай санаанын үстүндө, кыжалатчылыктын үстүндө жүрдүк. 5 март күнү 2018-жылы коомчулук алып чыккан экенбиз. Мына буга чейин өтө чоң 3 операциядан чыкты. Өзү 2 жашар бала. Буга чейин жүрөгүнөн операция болгон. Анан кийин биринчи көздөн операция болду, наркоз алды. Анан экинчи көздөн операция алды. Чындыгында ошол операция маалында бир биз өзүбүз операция кирип кеткенде эле бир сай сөгүү сыздап, анча-мынча ыйлап ушундай эме болуп аттык. Бирок бала башта аябай кыйналчу эле. Азыр мен баланы көрүп ушунчалык сүйүнүп атам. Чыныгы бакыт деген ушул экен. Бир инсанга бир кичинекей жардам кылып, кичинекей кызмат кылып, ошол кызматыңдын жыйынтыгы чыгып, эл мына ушундай деңгээлде тосуп алып, эл ушунчалык толкуп дубасын берип турса, бул бакыттан өткөн жогорку бакыт жок деп айта алам. Кудайга шүгүр, мына азыр Табарак операциядан чыкты. Элибизге рахмат, журтубузга рахмат. Элибиз бүгүнкү күнгө чейин операциядан чыкканга чейин дагы мына бүгүн ушул жерге келгенге чейин караңыздарчы, канча эл тосуп алып, канчалаган эл мына сиздер тосуп алып, жардамын берип, акчалай жардамын берип, жана башка морально, материально жардам берип, ушунчалык бир биздин элибиз башкача эл экен. Мына ушул балага ушунчалык боор жардам берип атты. Эч бир ата-эне балам деп сыздабасын. Эч бир балдар ушундай бир оор сыноого салынбасын. Эң башкысы биз башкача ниет менен бардык элек. Мен бул баланы жок дегенде бир 10% болсо дагы көзү көрүп калат деп чоң бир аракет, үмүттөрдүн үстүндө жүргөнмүн. Бирок алгач ушу анализ тапшырып, анализдин жыйынтыгы чыкканда, көз көрүүсүнөн түбөлүк айрылганда ушунчалык бир башкача сезимдер болду. Бирок баягындай шилтеп таштап койгонубуз жок, себеби адамдын
көзү көрбөсө эчтеке эмес, көөдөнү көрүп турса, баардыгын көөдөнү сезип турса, ошондо бул жашоо баардыгы орундай болот. Мына бул баланын атасынын, Асылбектин көөдөнү көрүп турат. Сиздерди көзү менен көрө албаса дагы жүрөгү менен баардыгыңыздарды көрүп турат, баардыгыңыздарды сезип турат. Ар бириңиздердин жылуу сөзүңүздөрдү, жакшы сөзүңүздөрдү, ушунчалык бир жардам бергениңиздерди көргөзбөй берсеңиздер дагы баардыгын бул үй бүлө көөдөнү менен сезип турат. Эч бир үй бүлө мындай кыйналбасын. Акыркы бир сыноолордун бири болсун деп айтаар элем. Асылбек Нуркамил уулу 1990-жылы Өзгөн районундагы Жаңгакты айылында туулуп, медреседен 5 жыл окуп, ал жактан көп ийгиликтерге жетишкени тууралуу буга чейин жазганбыз. Куран окуу жагынан сынактарда алдыңкы орундарга татышуумун, ал жактан көзүм көрбөйт деп корунган жокмун. Мугалимдерим мага дайыма шык берип, көзү азиздерден да мыктылар чыгат, сен оку дешчү. Меккеге чейин баргам. Биздин депутаттар мойнуна мингизип Кааба ташын айлантышкан. Ошондо бакыттын чыныгы даамын сездим. Көп нерсени кылдым деп билдирген ал маек берип жатып. Азыркы учурда Асылбек Нуркамил уулунун дагы ден соолугу жакшы. Ал баласынын оорубай калганы ага дары болгонун дагы кошумчалап өттү. Мен чынын айтсам балам айыккан үчүн ооруну деле унутуп калдым. Себеби башта оорудум деп ойлонот элем, нервден кызат болот элем да, аябай мындай ойлонот элем, эмне болот, ушинте берсе кандай болот деп. Азыр чынын айтсам оору деген нерсени мен өзүм деле жакшы билбей калдым. Жакшы менин ден соолугум дагы. Мен да көңүлүм ачык, мен да бактылуумун. Бул ойноп күлгөндүн алдан ойлоп отурам, кыскасын айтканда. Менин ден соолугум өтө жакшы. Сонун деңгээлде деп айта алам. Асылбек Нуркамил уулу менен Жазгүл Эргешбай кызы 2012-жылы баш кошушкан. Жубайы Жазгүл Эргешбай кызынын буту ооруйт. Экинчи топтогу ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген. Алардын 2 кыз, 1 уулу бар. Уулу кызы Хафизанын ден соолугу чың, бирок сүйлөө жагынан аксайт. Кийинки кызы Басира ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелип, көзү азиз болуп төрөлгөн. Ал эми алардын уулу Табарактагы көздүн ордуна 2 шишик менен төрөлүп, шишик операция жолу менен алынып салынды. Табарак бардыңдар, рахмат айтат, чоң рахмат. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.